Арыбагасыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз лекцияларыбызды улантабыз. Жалпы теманын ысымы Атилла кыргыздардын даңазалуу баатыры. Бүгүнкү болсо карай турган тема эки тил, немис тил, анан кыргыз тил. Бүгүнкү сөздөрдүн окшоштугу. Өткөн лекцияда мен айтып кеттим эле, кайсы сөздөр тарыхый убагында, мурун, байыркы убагында бири-бирине шайкеш келип, кандай лексика, фонетика, грамматика бири-бирине шайкеш келип, бири-бирине сиңип, кандай булар бүгүнкү деңгээлге келди деп, ошонун баарын мен айтып бергем. Эстетип кетейин, немис тил болсо байыркы гот тилдин ошондон таркаган. Кыргыз тилди болсо байыркы гундардан таркаган. Ошолордун туяктары. Байыркы гундар болсо байыркы кыргыз кыпчак тилде сүйлөгөн. Ошону менен бүгүнкү кыргыздар, анан бүгүнкү немистер ортосунда да окшоштук бар. Бүгүн кандай окшоштук? Мына алыска барбайлы словарьларды көрсөтөйүн, словарь менен. Большой немецко-русский словарь. Москвада чыккан 2008 жыл. Бүгүн ушул словарьды пайдаланат. Акыркы словарь ушул. Ушул жерде издеп көрсө, абдан көп сөздөр бар, окшош. Кыргыз тилде, немис тилде окшош. Артикуляция жагы, экинчиси мааниси тарабы, мааниси жагы, экөөдөн окшош. Мына баштайлы. 83 бетте жүрөт, алп деп жүрөт. Алп, домовой, злой дух, душащий людей во сне. Алп деген сөз кыргыз тилинде де бар. Алп. Жана душащий людей во сне деген алп басты, уктабасаң алп басып кетет. Алп басты. Алп, мына. Окшош. Алп басты. Же. Мына. Словарьда жазылып турат. Ауыл. Поселок Кашада Тюркских деп турат. Кочевников. Бул словарьда турат. Биздин словарьда жок. Мисалы, например, Зидлунг, поселок немецких кочевников деген жок. Аларда бар. Бизде андай жок. Биздин словарьда аларда бар. Анткени алар бул сөздү пайдаланып атат. Бүгүнкүгө чейин ауыл деп турат. Словарьда бөкке, бөкен, козел, баран, самец, горный козел. Бөкөн деген сөз бар кыргыз тилинде. Тоодо жүргөн эчкелерге, жапай эчкелердин синонимы. Кийик деп коет. Мына бөкөн, бөке. Же. Эдел дейт, благородный. Эдел, благородный. Кыргыз тилинде адыл дейт ал киши, адыл. Благородный деген, адыл. Гаттин, супруга, кыргызча катын дейт. Эми бизде кыргыздарда кичине бул сөз мындай мааниси кичине негативдүү жактуу болуп калыптыр. Эй катын деп. Бирок башка түрк тилдеринде, өзбек тилинде, казак тилинде катын деген нормалдуу сөз. Эч кандай жана негативдүүсү жок, позитивдүү сөз. Мисалы, бизде мурун кыз келиндер институту десе, алар кыздар хотун кызлар институту дейчи, жана Жемпеттерде, Ташкенттеги хотун кызлар институту дейчи. Же кайык, натурат словарьда кайык. Кайык деген сөз. Бизде бар кайык деген сөз. Же мына жанагы дагы бир айтып кетейин, камел дейт, верблюд. Каймал. Дагы бир айтып кетейин, каймал деген бул жана жылкыларды үйүргө кошкондо анын ысымы башкача болуп калат. Жалпылама ысымы аттарды үйүргө кошкондо жылкы болуп калат. Төөлөрдү үйүргө кошкондо алардын жалпылама ысымы каймал болуп калат. Атанын эркеги, төөсү, ургачысы каймал болуп калат бардыгы. Же мына кот дейт. Грязь, нечистоты, экскременты, эми кыргыз тилинде бар. Кот деген сөз. Бул жаман сөз эмес эч кандай. Биз эле жаман кылып алдык. Словарьды ачкыла, Юдахин словарьында турат, сопсонунда сөз, нормалдуу сөз, эч кандай негативдүү эмеси жок. Кот деген сөз мындагы эмелери бар экен. Эмелери мындай сөз айкаштар бар экен. Мисалы, карап туруп ал көтүмөн келатат. Мен артыман келатат деген сөз. Ошо словарьда турат. Эч кандай негативдүү нерсеси жок. Биз бүгүн негативдүү кылып, негатив жагын чыгарып алдык. Эч кандай негативдүү жок. Экинчи томун алалы. Экинчи томун.
Экинчи тамда мындай жүрөт. Морт деп жүрөт. Смерть, убийство, умерщвление. Кыргыз тилинде фонетикалык варианттары 3-4. Морт, мерт, мүрт, мүрт кетти, мерт болду, морт болду. Мисалы бир жаңы кийим алып берсең балаңа айтасың да, жаның бек болсун, bunun mort bolsun dep, antkeni manisi mындай жанагы кийим ескирсин, жыртылсын, сен жаның бек болсун деген сөз да. Жаның бек болсун, мунун кийимиң морт болсун дейт. Морт, мерт, мүрт. Ошол эле маани. Нарун, питание, пропитание. Кыргыз тилинде да бар сөз. Нара. Ошол эле маани. Словарды карагыла. Biz bugün süйлөбөй калдык нара деген сөздү. Анткени башка сүйлөп калдык, тамак деп сүйлөп калдык. Тамак ичем. Тамак ичтиңби? Мурун сүйлөчү. Кыргыз тилинде нар алдыңбы? Тамак ичтиңби деген сөз. Нар. Нарун. Немисче. Же мына папель закармливать, баловать. Кыргыз тилинде бар. Бөпөлөтүү. Папель, бөпөлөтүү. Бөпөлөп багат экен аны деген сөз. Балбыйт его. Мына тарпан. Лошадь. Кыргыз тилинде тарпан деген сөз мындай ат, бирок бир мүнөздүү ат да. Баспай калат, же жатып алат, укпайт. Жанагы кемелерди, командалар, буйруктарды укпайт. Жалкоо ат, ошону тарпан дейт кыргыз тилинде. Словада көрүлү, жазылып турат Словада Юдахинде. Ай, менин атымды ал, бирок менин атым тарпан. Камчыңды жаныңа ала жүр дейт. Же тастен, кыргызча тастен. Тастыктоо, устанавливать, выявлять, нажимать, тастыктоо. Мына чоп. Чоп. Эки мааниде. Биринчи чөп, экинчи чач. Кыргыз тилинде чөп деген мааниси калды, чач деген мааниси калды. Чоп. Да айтып кетейин, гундардын арасында жалаң байыркы германдар эмес, готтар эмес, жалаң байыркы кыргыз кыпчак эмес, дагы славяндар бар болчу. Анын славяндын тилдери ошо мезгилдеги тилдери бүгүн да сакталып калды кыргыз тилде, анын славян тилдеринде. Мисалы орус тилинде. Мына гунча жапай пиязды чырымшак дечи. Чырымшак. Бүгүн кыргыз тилинде сарымсак дейт аны. Ан тилинде чырымша дейт. Же жанагы складты анбар дечкен гун тилинде бүгүн кыргыз тилинде ал анбар деген жоголуп кетти, бирок кампа болуп калды. Бирок ан тилинде бүгүн орус тилинде амбар. Же аттын үстүнө сала турган эр токумдун алдына атты жаба турган. Бүгүн орус тилинде, ан тилинде, орус тилинде чепрак. Же гун тилинде каман, бүгүн орус тилинде кабан. Жанагы эле чөп. Орусча, анан антча бүгүн чупчик дейт. Үч тилде сүйлөгөн элдер, байыркы кыргыз кыпчак тилде сүйлөгөн элдер, байыркы герман тилдеринде сүйлөгөн элдер булар готтор, байыркы славян тилдеринде сүйлөгөн элдер булар ант, венет, кроат, кривич, росомондор. Гот тилинде, ант тилинде, бүгүнкү орус тилинде шайкечтиктер да көп. Мисалы, гот тилинде медос, бүгүнкү орус тилинде, венет тилинде, бүгүнкү орус тилинде мед дейт. Гот тилинде люган, венет тилинде, бүгүн орус тилинде лгать дейт. Гот тилинде шрамме, бүгүн венет тилинде, байыркы венет тилинде, бүгүнкү орус тилинде шрам дейт. Гот тилинде абрупт, бирдемени кесип алыш. Венет тилинде, орус тилинде бүгүн абрубит дейт. Гот тилинде нюстерн, бүгүн венет тилинде, орус тилинде ноздри дейт. Бүгүнкү кыргыз тили, байыркы кыргыз тили, кыргыз кыпчак тилден таркаган, тил илимде гун тили деп коет.
Бүгүнкү орус тил, украин тил, белорус тил байыркы славян тилдерден таркаган. Славян тилдерин жанагы сүйлөгөн бурулар анда ант, венет, кроат, росомон, русичтер ушундай ысымдарга ээ болчу. Бүгүнкү немис тилдери, англосакс тилдери, башка жанагы дат, норвег, исланд, башка тилдери байыркы гот тилден таркаган. Анан ошонун жанагы таасири бүгүнкү немис тилинде абдан көп. Бирок дагы таң калыштуу, ошо гот тили менен бүгүнкү кыргыз тилинде бун тил аркылуу дагы эле шайкештиктер көп. Муну гот тилинин словарин ачалы. Мына гот тили словарь бар бул жерде. Словарь мындай турат. Мына ант, клятва, ант. Же арман, жалится, кыргызча арманда калуу. Же ата, отец. Же байран, берүү, принести, отдавать. Же пайдан, бүгүнкү пайда көрүү, иметь выгоду. Же майтан, майдан бүгүнкү кыргыз тилинде. Же баран, фаран, баруу. Гот тилинде дагы эле көп бүгүнкү кыргыз тили менен жанагы шайкештиктер абдан көп. Дагы бир нерсени айтып кетели. Гун тилдердин наамдары көпчүлүгү кыргыз кыпчак тилден таркаган. Мисалы, бүт кандардын ысымдары, анан жанагы мындай белгилүү даңазалуу гундардын арасындагы адамдардын ысымдары бардыгы кыргыз кыпчак тилинен таркаган. Мисалы, Ругилла деген урук уулу, бул хан, гундун халы. Тотулла деген байыркы кыргыз кыпчактын сөзү, бул ат жана кунанды ошондо тоту дечи. Кунандан кичине жогору жарым 3-4 ай өйдө кеткен атты тоту дечи. Тотулла, тотунун уулу. Же Байдулла, Байду деген эмесин иштеп таппай койдум мен, маанисин таппай койдум, бирок ууласы турат. Же Айбарс, айдын барсы. Же Октор, ок аткыч. Же аялдын аты Эрихан, Атиланын аялынын ысымы Эрихан болчу. Эрихан деген бул биринчи карасаң бул эркек кишинин ысымыга мындай жакын болуп атат. Бирок бул ысым мындай мааниде бар да, кыргыздар бүгүн коет. Бурул, 2-3 кыздан кийин эркек бала болсун деп. Бурул деп коет, бурулуп кетсин. Же Токтобөбө, кыздар менен токтосун, бал бир эркек бала болсун дейт. Же Уулхан дейт. Же Уулжан дейт. 2-3 кыздан кийин эми эркек бала төрөсүн деп кыргыздар ушундай ысымдарды кое берет. Эрихан ал гундун ушундай ысымы. 2-3 кыз болду, эми эркек бала болсун деп. Мына китепте 83 бетте мына гун империядан деп. Да Шунен Райш, Иштамбона, Венгрдин окумуштуусу жазган муну. Бул классика. Жазылып турат. Бүт гундардын жана хандардын, адал адамдардын, даңазалуу адамдардын ысымдары баары кыргыз кыпчак тилинен таркаган деп жазылып турат. Мына ушул жерде жана Ругиланы айтып кеттим. Атила бул ата уулу. Же Мончок, же Монзук. Жана эле Мончок. Же Айбарс айтып кеттим. Же Эрнак, киши деген сөздө жүрөктүү киши, Эрнак. Же Элкал, элдерди башкарган киши. Же Деңиз, деңиздей жүрөгү чоң болсун деген ысым. Же мисалы Каратон деген сөз бул тон деген байыркы гун тилинде, бүгүнкү кыргыз тилинде тон деп кийимди айтат. Амурун жана согушка кийген кийимди тон дечи. Акара деген түздү берет.
мурун кара деген күчтүү деген сөз болчу. Кара күч деген сөз абдан зор күч деген сөз да, кара күч. Күчтүү. Кара тон же улдин өлбөс. Же барсих барсқа окшош, барстай болсун деген ысым. Же эскам жанагы кам деген сөз бул мындай түшүнсө болот. Шаман бүгүнкү кыргыз тилинде молдо. Эскам бул деген эстүү шаман. Эскам. Же атакам атам шаман. Же улт зундур дейт. Улт зундур. Улт зундур. Улт деген сөз байыркы кыргыз кыпчак сөзү. Улт деген мурунку деген сөз да байыркы деген сөз. Олт. Ошон үчүн аларда олт деп калып калды. Англисакстар алып калды олт деп. Улт зундур же улуу зундур. Бул зундур деген сындыр деген сөз. Жеңичүү деген сөз. Улт зундур. Же кел кал, келип кал. Баламды бер, баламды бер. Ушундай ысымдар мына жазылып турат. Бүт кыргыз кыпчак ысымдары деп мына Исламбон жазып атат. 33-чү баракта. Эми дагы бир айтып кетиш керек. Эми жанагы кандын канга келип ант бергенде, жана кандын ишине өткөндө, кандын жумушуна өткөндө, жана баатырлар мындай ант берчү экен. Ушундай табылды эмеде, тарыхта. Мындай ант берчү экен. Байыркы гун тили. Эгерда утүрүк айтасам, коко тенгир атсын. Бул дайнада иманам буйрбасан. Бул дайнада бал масыбынан игилиген көрманан. Эгерде мен калп айтсам, мени Кудай урсун. Бул дүйнөдө имансыз болуп калайын. Бул дүйнөдө жанагы өзүм малымдан көргөн ийгиликтерди көрбөй калайын деген сөз. Ушундай ант берчү экен. Негизги анты ушундай экен, жанагы гундун ханына ишине, кызматына киргенде. Ошо менен бүгүнкү лекциябыз соңго чыкты. Сизге каныңарга чоң рахмат. Окунга чейин.